Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында төраган Нурланбек Тургунбек уулу Бишкекте тейлөө кызматтарынын баалары кымбаттап кеткенин билдирди. Анын айтымында Бишкектеги баалар дүйнөдөгү чоң шаарлардагы баалардан дагы ашып кеткен. Биздин Кыргызстанда, анын ичинде Борбордо тейлөө кызматтарынын баалары өтө кымбаттап кеткен. Бул жерде рентабелдүүлүктү караш керек. Ошол эле кафе, ресторан, чач тарач, такси кызматы, жана башка тейлөө кызматтарынын бардыгы мындай эби жок кымбаттап кеткен да. Силер ушуга бир сыйра мониторинг кылышыңар керек. Сөзсүз түрдө азыр биздеги баалар дүйнөдөгү мегаполис шаарлардан ашып кеткен учурлар. Ошол эле Стамбулдан, ошол эле Москвадан кымбат тейлөө кызматтарынын баалары. Ушуну бир карап чыксаңар, Жeenалы мырза. Булар боюнча силер мониторинг өткөрүшүңөр керек, тийиштүү органдарга маалыматтарды беришиңер керек. Эмесе мындай калктын капчыгын жөндөн эле кагып алып атышат да. Бир чек болуш керек да, албетте жеке ишкердүүлүккө, бизнеске тоскоолдук жок, бирок анткени менен алардын баасын, асмандаган баасын кичине реалдуулукка алып келиш керек. Эмесе 2 эсе, 3 эселеп бааларды көтөрүшүп жүргөн атайылар. Оюна келген бааны коюп алып атышат. Кичине карагыла ушул жагын, макулбу? Жогорку Кеңештин төрагасынын сөзүнөн улам Политклиника медиасы Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кымбатчылык сизге дагы сезилип жатабы деген соол салды. Жер кымбат болгону менен айлык акы ошо бойдон эле туруп атпайбы? Мисалычы, азыр мисалы орточо эсеп менен 30 миң эле айлык алышат. Ал 30 миң мисалы бир семьяда 3 балаң болсо, ал продуктуңа да жетпейт да. Анан кийин шаарда квартираң аябай кымбат болуп кетти азыр. Кенеде эле квартираң азыр айына 40 миңден өйдө болуп атат да. Ито условиялары жок, ушундай болуп калат. Мисалы 30 миңдик айлыкка иштеш үчүн сен өзүң үйүң болушуң керек да. Ошондо өзүң расходуңду эле өзүң эле жаап каласың да. Продукты көтөргөнүнө жараша зарплатаны да көтөрүш керек да. Анан кийин пенсияга битке кошуп коюшту, апага окшогондорго пенсияга бир 2 миң кошуп коюшту. 2 миң азыр магазинге кирип чыкканда эле жок болуп атпайбы? Ошондой эле да. Анан бияктан ошо зарплата көтөрүлбөсө, ушинтип кымбаттай берсе, анда жашоо кандай болуп калат еще. Азыр балдарыңа да мисалы жол кирени да кымбаттатып атышат, бардык жер эле кымбаттап жатпайбы? Мен Баткендан болом да. Айылдан келебиз дагы өзү мен 6900 пенсиям бар. Ушу Бишкекке келсем суудан эле ичип алып эле жүрөм да. Себеби тамак жешке бизде каражаты жетпейт. Негизи ошондой. Калк кайса калп айтпайт да. Калк баарын билип турат, көрүп турат. Эми контроль болуш керек да. Мисалы үчүн мына биз айылда күрүч эгебиз, күрүч айдайбыз, өрүк. Бизде айылда өзүбүздүн үй бүлөбүзгө өрүк менен күрүч бекер да, тегин. Себеби өздөн чыгат. Хотя бы Кыргызстанда өздөн чыккан нерсе арзан болуш керек да. Экспорт макул, кымбат болсун. Өздөн чыккан нерселерчи. Замандын доордун өткөнүнө жараша баа деле өзүнө жараша көтөрүлсө керек деп ойлойм. Ошого жараша айлык деле көтөрүлдү го дейм. Бизге абдан эле сезилип атат. Например, я вот много лет в России жила. В России цены такие же. Я приехала сюда, 3 жыл болду, мен Кыргызстан жүргөн. Мясо дорогое, сахар дорогой, масло дорогое. У нас же зарплата не такая, как в России, например. Я прямо удивляюсь. Яблоки 150 зимой, летом даже жакшы алмалар по 150. Такого когда это было? Например, больницага куда-то анализ сдать, очень дорогие прям анализы, вообще ужас. Не каждый же может, например, анализ сдавать этсең 3,5 миң, 4 миң, 5 миң. У нас же такой нету зарплаты, например, в основном пенсионеры. Очень дорого, да, ощущается очень даже. Продуктылар особенно кымбат. Эмнеге сезилбейт? Сезилет абдан, потому что биздин пенсиябыз аз. Бир чыгып продукт алып келесиң, болду. Андан кийин балдардан жардам сурайсың, балдар бериши керек. Балдар деле жашагысы келет, аларга деле күч келет, алар деле жакшы жашагысы келет дегендей. Ошо кымбат эле болуп атат, арзаныраак кылса, же пенсиябызды көбөйтсө жакшыраак. Негизи жашоо обычный бытовой нерсе, магазинге алып продукт алгандан, кийимден. Барбершоп мисалы 100 сомго кымбаттады былтырдан бери. Тамак аш жегенде деле счет 1000 сом, 1,5 миң чыгат эки адам. Вообще сезилбейт. Мурда эле сезилип атат. Арзанбы? Арзан эле. Кымбатчылык болбой эле го дейм. Пенсионерге, конечно, сезилет сразу, в первую очередь. Общий эле. Базарга барсаң, илгери 10 рубль менен барып 2 сумга көтөрүп келчүсүң. Азыр болсо
каякта. Бир пакет болбойт. Сезилип атат албетте, өзгөчө продукт азык-түлүк да кымбат болуп чыгат да. Чындыгында бир жагынан да жакшы, турмушубуз өсүп атат. Бир жактан минус жагы да болуп атпайбы? Biraz aşkına var, bol vatat. Privatçılık sebebi münday bol atpaydı. Bu tamak aşağınan içine privatçılık var. Кымбатчылык эми бүт баарыбызга эле сезилип атат. Бүт жагынан эле продукты, любой поликлиникага барсаң деле бүт баары бүт нерсе кымбаттады го негизи. Бүт нерсе. Аябай сезилип атат, конечно. Мындай бизге окшогон мындай жөнөкөй, мындай карапайым кишилерге мындай аябай эле эмесин сезилип атат да. Продуктылар мисалы мурда бир аз арзаныраак болчу, азыр аябай эле кымбаттап кетти го негизи. Бүт продукты, бүт начиная бир шеренкеден баштап бүт мына мыламоющий эмелерди айтпай эле коелук, алар дагы аябай эки эсе кымбаттап кетти. Мында бир жыл мурун эле кичине мындай бир аз арзаныраак экен, азыр болсо вообще аябай кымбат да. Башчылык албетте сезилип атат, баягы айлыкка караганда баалар көтөрүлүп атат. Бул антимонополия кичине иштебей жатабы дейм да. Мисалы эт баасы көтөрүлгөн, май көтөрүлгөн. Продуктыларды билбейм, ама кафедеги тамактар чын эле кымбат экен аябай. Ошо айылдан келгем да, көлдөн, анан чын эле кымбат. Тамак аштар кымбат, эт кымбат. Ошо мындай магазиндеги продуктылар бирдей эле го менимче. Ошо. Албетте сезилет да. Ошо продуктлар кымбат. Бардык нерсе кымбат да. Жол кымбат. Ушулар кымбат да, энди баары кымбат болуп атат бизге азыркы. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, бардык товарлар жана акы төлөөчү тейлөөлөр жалпысынан 2024 жылы 2023 жылга салыштырмалуу 5%га кымбаттаган. Анын ичинде нан азыктары жана эт 4%га жогоруласа, сүт азыктары 3%га кымбаттаган. Ал эми турак жай тейлөөлөрү 10%га, транспорттук тейлөөлөрү 11%га кымбаттаса, билим берүү, ресторан, мейманканалар жана коомдук тамактануучу жайлар 9%га жогорулаган.